Апанын бар эле дөөлөт, бар эле чексиз оомат. Анткени апа артыңдан дайыма сага бата берип турат экен. Өмүрлүү болсун, ооматтуу болсун, ырыскысы жеңил болсун, келечеги кең болсун, ден соолукта болсун деп. Апа мындай шарты жок жакшы көрөт экен да, мисалы бир жакшы иш кылсаң жакшы көрүп, анан анча-мынча тентекти кылсаң жаман көрүп калбайт экен. Башка адамдар ошондой, досуң болсун, кошунаң болсун, кесиптешиң болсун. Мындай жакшы мамиле кылган жакшы көрөт, анан бир аз пенделик кылып койсоң, сени кечирбеши мүмкүн, таарынып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн муну англисче unconditional love деп коет. Бир окуя болгон. Ушул күндөрү абдан бир колум бошобой жүргөн учурум болчу, шайлоо учур эле. Ошондо Ошко учуп бардым. Апам Ошто турат. Бирок кетип атканда айттым, апа колум бошобой калды, келатып жолугат окшойм, анткени эртерээк мен шайлоочулар менен жолугушууга барышым керек деп. Бирок келатканда дагы кечирээк чыгып калып, самолетке үлгүрбөй калам го деп ойлоп, апама эскертип койдум. Апа, бүгүн да сизге тие албай калат экенмин, кечирип коюңуз, түз эле аэропортко барам. Кудай буйрса башка жолу келгенде жолугарбыз деп койдум. Анан аэропортко келаткан мезгилде башка айылдан, башка райондон кардашым чалып калды. Ага тездетпесеңиз болбойт, апам жолдо көчөнүн боюнда турат деп. Эмнеге турат десем, сизди бир көрүп коеюн деп, сагыныптыр, анан бирдеме берейин деп атат деп. Ошондо айдоочудан сурандым, эми бир аз эрежени бузсаң да катуураак айдачы деп, анткени эшик суук болчу. Апам байкуш үшүп калды го, тоңуп калды го деп аябай тез айдаттым. Анан Ошто ХБК деген район бар, Гүл Кайыр деген кичинекей чөлкөмдө, ошол жерде апам турган экен, жолдун боюнда, Масалиев көчөсүнүн боюнда. Алыстан эле көрдүм. Улам ары бери өткөн машиналарды карап атат да. Ушу балам шашылып, бир ишин бузуп албасын, планын бузуп албасын деп, ошо жолдо турганын мага айтпаптыр. Жолго чыкпасам, балам өтүп кетсе, көрө албай калам деп, ошо эртеден бери турган экен. Анан апамдын улам машиналарды кылчаңдап, баягы жылуу кийинип алып, ары бери басып, колунда бирдемеси бар, бир капчыгы, жанагындай желим капчасы, пакет. Ошону көрүп ушунчалык көзүмө жаш келди, мындай жүрөгүм элжиреп кетти. Анан жанына жетип токтоттум машинаны. Баягы жан дүйнөмдүн эзилгенин билгизбеш үчүн мындай күлүп каткырып түштүм да, апа кандай жакшысызбы деп кучактадым. Анан садагың болоюн деп өңүн карасам, мындай үшүгөнүнө карап ушунчалык бактылуу. Балам, мени күттүрүп койдуң го, аябай бир жүдөп, үшүп калдым деген бир сезим жок да. Ошо мени көргөндө чексиз бактылуу. Мындай сезим бир гана апада болот, мындай ыхластуулук бир гана апада болот. Анан коштоштук, аэропортко жакындап калган элем. Анан мунун балам ала кетчи, сага ушу атайын алып келдим эле деп калды. Кайда десем, Самаркандтан алып келиптир. Анан түшүп алып эле кайра кеттим, кетип атып ойлондум, кап ушинтип апам үшүнткө чөктү. Эми жолугушуулардын жылдырып, самолеттен кечиккенде эле тура болмок экен деп апамды аяп баратып, анан пакетти ачсам, Самаркандтын патыр наны экен. Ошол нанды балам жесин, жакында учуп келсе алдына коем деп отурган экен. Менин колум бошобогондуктан ошо ала кетсинчи, ос тийсинчи деп ушу көчөдө баягы өзүнүн тамагынан өтпөй ошону күтүп турган экен да. Апа деген ушундай экен да, мен жебейм, балам жесин, мен кыйналбайм, кыйналсам да балам кыйналбасын, балам өссүн, өркүндөсүн деп биринчи орунга баланы койгон апа экен да. Анан ошондо дагы баягы Самаркандтын патыр наны деп ушул чыгармама киргиздим. Негизи ийик Куранды жөн эле карап отурсаң сооп болот дейт. Кабаны жөн эле карап отурсаң сооп болот дейт. Анан алымдар жүзүн жөн эле карап отурсаң сооп болот дейт. Анан ата менен апанын жүзүн канчалык көп карасаң ошончолук сооп болот дейт. Мындай жакшы көргөн аял затынын жүзү деле балким ачуусу келгенде же кулк мүнөзү бузулганда көзүңө башкача көрүнүп калышы мүмкүн. Бирок апанын сулуулугу күндөн күнгө артып кете берет. Ападан өткөн сулуу жан жок. Ошон үчүн ушул окуяны да бул жака киргиздим. Көп адамдар бар, баягы апаны, атаны жоготкондон кадырын билет. Кап ошондо көбүрөөк сүйлөшүп калбапмын, жанында көбүрөөк болуп калбапмын, жыттап калбапмын, апа алтыным деп айтып калбапмын деп. Канчалык сыйлагандар болсо деле апа кеткенден кийин арман кыла берет экен да. Ошондой арман болбосо экен, колдон келишинче апаларга кызмат кылып калалы, кадырын билип калалы. Мындай сезим, мындай ыклас бир гана апада болот.